Ассаламу алейкум, достор, мекендештер, жалпы жамаат, автоунаа сүйүүчүлөр. Сиздерге бүгүн өзгөчө видео обзор даярдап көрсөтөлү. Ушул жерде бир канча автоунаалар бар, сатылат. Арзан баада не такси, состояниясы аябай жакшы, еще арзан баада. Биздин биринчи автоунаабыз ушул жерде кара K7 унаасы 2020 жылкы, объемы 3 куб газ, достор. Машина таза, аз пробег менен. Кореядагы баасы болгону $8600. Сонуна, достор, шашылыңыздар. Машинанын сүрөттөрү, видео обзору бизде бар. Каалоочулар болсо таштап беребиз. Биздин экинчи машинабыз Kia K5 унаасы. Машина не такси, газ менен жүрөт, объемы 2019. Состояниясы аябай жакшы экен, достор. Арзан баада, Кореядагы баасы $7600, достор. Биздин үчүнчү унаабыз Кыргызстанда азыркы учурда популярный хит болуп аткан унаа Kia K5 унаасы. Машина таза, достор. Жылы жаңы, Россиядагы проходной 2022 жылы. Объемы 2 газ, кара түстө, жакшы комплектацияда. Кореядагы баасы болгону $8900. Акция, достор. Биздин төртүнчү унаабыз. Бул жерде Hyundai Kona автоунаасы 2020 жылыда жаңы, аябай жакшы комплектацияда, аз пробег менен, средний пробегде. Объемы 1.6 дизель. Баасы өтө арзан баа, достор. Болгону $6400. Шашылыңыздар, достор. Азыр сиздерге 4 машинаны тең толук видео обзоруну тартып көрсөтөйүн. Салондун ичине кандай комплектацияда, пробеги канча, бүт информацияны беребиз. Анан ушул жерде Kia K5, Avanta, Palisade автоунаалары бар, Kia Morning автоунаалары бар. Каалоочулар болсо чалыңыздар. Бүт бардык машинанын сүрөттөрү, видео обзору бар. Таштап беребиз. Бүт баары сатылат. Баалары аябай жакшы баада. Биринчи, достор, ошо жаңы Kia K5 унаасынан баштасак обзорду. LED фарда, стоптору линзовой, кара түстө. Кузов таза, достор. Кузовунда миятинасы жок, сарапинасы жок. Аябай жакшы айдалган машина. Фары 4 көздүү. Бамперлери бүт баары таза экен. Бесключевой доступта. Салон ичин көрсөк, достор. Салон ичи кара түстө. 4 айнеги электрокөтөргүчтө, 2022 болгондуктан Россиядагы проходной. Пробеги 164 000 километрде. Спорт, эко, комфорт режимдери бар. Болгону бир эле кемчилиги ушул жеринде монитор жок, достор. Мониторду коюп алсаңыздар болот. Старт-стоп бар, кондиционер бар, коробка автомат, подогрев бар экен, эко режим, рульда подогрев бар. Состояниясы жакшы, достор. Мотор коробкасы текшерилген, 100% таза. Буюрса көп жана жакшы кызмат кылып берет көп жылдар бою. Орундуктары бүт баары таза. Газ болгондуктан машина аябай экономичный болот. Түсү да кара болгондуктан өзгөчө дерзкий көрүнөт, достор. Биздин экинчи унаабыз Kia K5 унаасы. Бул деле не такси. LED фарда, титан дискада, объем 2 газ, бесключевой доступта. Кузовдун сырткы состояниясы аябай жакшы. Сарапина жок, буюрса. Салон ичини көрсөк. Салон ичи кара түстө. 4 айнеги электрокөтөргүчтө, 2019. Растаможкасы арзан чыгат. Пробеги болгону 134 000 километрде. Коробка автомат. Ушул жерге монитор коюлган. Старт-стоп бар.
кондиционер бар екен. Машинада екі ключ, эко режим бар. Салон ичи таза, орындықтары жыртылбаған жана сызылбаған. Жакшы айдалган машина. Калуучулар болсо ушул вариантта да көрсөңүздөр болот. Арзан баада. Заводской газда. Замен деталь жок. Состояниясы жакшы экен. Биздин кийинки автоунаабыз Kia K7 унасы. Бул машинадагы кара түстө. 4 көздүү. Фары, решеткасы, туманиктери бүт бары аябай жакшы экен. Повторительный поворот бар, бесключевой доступта. Комплектациясы аябай жакшы достор. Салон ичини көрсөк, салон ичи кара түстө. 4 айнеге электрокөтөргүчтөр, орындуктары электро кыймылдаткычта. К7 сүйүүчүлөргө бизден сонун вариант. Пробеги да көп эмес, болгону 154 000 километрде. Мультироль, круиз контрол бар. Чоң монитор, старт-стоп, задний камерасы иштейт. Машинада двухзонный климат контрол бар. Еще подогрев обдув, рульге подогрев бар экен. Электроручник, автохолд, коробка автомат. Машинада бир ключ. USB дагы бар бул жерде. Торпеда жактары бүт бар, таза. Өзүм үчүн жакшы К7 алам деген досторго бизден жакшы сунуш. Бул орындуктагы электро кыймылдаткычта. Подлагоник бар экен достор. Орындуктары таза. Салон ичинде чийиктери, сызыктары жок. Аябай жакшы айдалган машина. Стоптору бүт бар LED. Биздин 4-чү автоунаабыз арзан болгону $6400. 2020-жылкы машина таза. Hyundai Kona автоунаасы. Объему 1.6 дизель. Кузов таза достор. Кузовдун сырты да, ичи да аябай жакшы. Төрт машинанын тең сүрөттөрү жана видео обзору бизде бар. Калуучулар болсо WhatsApp личкасына таштап беребиз достор. Салон ичин көрсөк, повторительный повороту бар, бесключевой доступта, слепой зондагы бар экен. Комплектациясы аябай жакшы. Салон ичи кара түстө, орындуктары аябай таза экен. Слепой зон, контрол полоса бар, 4 айнек электрокөтөргүчтө, круиз контрол бар, пробеги 156 000 километрде. Монитор бар экен. Старт-стоп, двухзонный климат контрол, коробка автомат, машинада 2 ключ, подогрев руль, подогрев орындуктары бар, стакан койгоч, USB. Набороттор аябай жакшы достор. Сонун баада чыкты. Шашылыңыздар, салон ичи да таза. Буюрса, жакшы жана сонун автоунаалардын видео обзорун даярдап, болушунча арзан баада YouTube каналга чыгарган аракет кылабыз. Hyundai Palisade бар бул жерде. Avant унасы бул жерде болсо, Kia K5 ак түстө, дагы Kia K5. Ошундай Россияга да проходной, Кыргызстанга проходной автоунаалар бар бизде буюрса. Шашылыңыздар достор. Биздин каналга сөз катталып кетиңиздер. Алдында жакшы, арзан, сонун баадагы автоунаалардын видео обзорун даярдап, YouTube каналга жайлап турабыз.